Биз азыр Жалал Абад шаарындагы мурунку Тел-Тору ат майданында турабыз. Эми бул жай 22 гектар аянт тейлеген ири заманбап базарга айланмакчы. Учурда бул жерде жумуштун алгачкы этаптары башталып, жумуш иштери кызуу жүрүүдө. Заманбап базар шаардын четинде курулууда. Мында бардык шарттар эске алынып, азык-түлүктөн баштап үй тиричилик буюмдары, кийим-кечи, айтор керек болгон бардык товарлар үчүн иреттүү соода жайлары орун алат. Муну менен Жалал Абад шаардык мэриясы калаанын борборунда орун алган башаламан жайгашкан соода түйүндөрүнөн арылып, аны иретке келтирүүнү көздөйт. Эң негизгиси автоунааларды токтотуучу жайлары дагы кенен болуп, базарга келгендерге ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жалал Абад шаарынын негизги көчөсүндө жайгашкан биздин борбордук базарыбыз бүгүнкү күндө шарты жок, анан жол тыгындарын көйгөйүн пайда кылгандыгына байланыштуу биз базарды жылдыруу чечимин кабыл алганбыз да. Бүгүнкү күндө мынакей проектиси бүтүп, иш жүрүп атат. Бу жерде 2700 машина токтоочу жай болот, стоянкасы кеңири болот. Базар 5 бөлүккө бөлүнөт. Анын жанында эле автовокзалды да жылдырып атабыз. Автовокзалдагы имарат курулат. Аны менен биргеликте автосервис, автозапчасти сатуучу магазиндер. Мындай көп функционалдуу ири базар Жалал Абад шаарына биринчилерден болуп курулууда. Учурдун талабына дал келген заманбап базарды салууда бардык талаптар эске алынган. Курулуш материалдары дагы көзөмөлдө. Эң ириде сапатка маани берилүүдө. Учурда 10 техника тартылып, алардын жардамында котловандар казылып, жумуштун биринчи этабы кызуу жүрүүдө. Учурда жумуштар өз нугунда уланууда. Техникалар жумушчулардын баары жетиштүү. Бул башталышы гана. Алдыда техникалар, жумушчу күчү дагы көбөйтүлүп, иш мындан дагы тездейт. Жумуштарды өз мөөнөтүнөн дагы батыраак бүтүрүүгө аракет кылабыз. Негизгиси иштин сапатына басым жасайбыз. Эми атайын Кытайдан келген инженерлер дагы тартылат. Ошондой эле жергиликтүү жумушчулардын саны дагы 120га жетет. Базардын курулушу менен мындагы жергиликтүүлөргө дагы жумуш орундары түзүлдү. Жалпысынан 100гө чукул жаран иш алып барууда. Анын 30% кытайлык адистер болсо, 70%ын жергиликтүү жарандар түзөт. Алдыда күн жылыган убакта жумушчулардын саны дагы көбөйтүлүп, иш ыргагы ыкчамдайт. Бул жерде мен 15 күндөн бери иштеп атам, иш башталгандан бери эле. Жакшы условиялары баары жакшы, мында оборудованиялары. Биз ушунда заготовкада иштейбиз, металлда. Ушунда зымдарды бул түздө бере турган аппараты, бул ие турган аппараты. Муниципалдык базардын курулушу мамлекеттик жеке өнөктөштүк өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Долбоор Кытай инвесторлору менен биргеликте колго алынган. Базардын сметалык баасы $57 миллион. Заманбап соода жайын 1,5 жылда бүткөрүү пландалган. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.